Арыбаңыздар, Ала тоонун асыл журту. Жыл тобошор мезгил келип, өткөнгө сар эсеп сала турган учур. Артыбызды карасак, адаттагыдай эле. Бул жылы да чоң жыйындар көп болду. Курулай сөздөр, окмуштуудай убадалар жамгырдай жаап турду. Эл багам деген эрендер, даанышман бабаларыбыздын акылман кептерин бетке кармап, калың журттун алдында өздөрүн кемеңгер көрсөтүүнү улантышты. Чымындай чындык, алттай калпты жеңет деметчи, адилеттик үчүн чыркыраган чындыкты айтып туралы. Атка минерлерибизи удургуткан убадаларды, карандай калптар эл чогулган шаан шөкөттүү жыйындарды айтышат. Жыйын шаанисине эмес, жыйынтык маанисине көңүл бөл деген кеп бар. Элди магдырата сүйлөгөн сөздөрдүн маанисинде мандем бар экенин унутпайлы. Кеп тоболу очогубуздагы оттон, үйүбүздөгү жарыктан баштайлы. Аткамнерлердин сөзүн уксаң, баары жомоктогудай. Асман тиреген ак мөңгүлү, агын суусу мол Ала тообузда энергетика гүлдөп жатат дешет. Акыркы 3-4 жылда 30дай гидроэлектр станциялары курулду деп жар салышты. Карапайым калк кубанды, алакан чаап сүйүндү. Энергетикада эч кандай кризис деген жок. Мындай болсо биз ошон үчүн иштеп атабыз. Бизге ошондой урматтуу президентибиз ошондой тапшырма берген. Урматтуу биздин генералыбыз тапшырма берди. Кышкы убакта свет өчпөш керек. Уктуңарбы халайык. Кризис жок дейт. Бирок биздин турмуш аткаминердин сөзүнүн атчалым алыс болуп жатпайбы? Үйүбүздө үлпүлдөп күйгөн 3 киловатт жарык менен шам кармап отурабыз. Шыбыр кеп болуп жарытпайт, шыйрак эт болуп жарытпайт демекчи. Элге берген 3 киловатты жарык болуп жарытпайт. Же булар элди шылдындап жатабы? Эмне үчүн суусу кенен Кыргызда жарык тартыш? Анткени кыштын камын жазда ойлобой, суубузду жайкысын майнинг деген ажыдарларга сатышыптыр. Анысы аз келгенсип, кошуна Казакстанга сууну текейден арзан баада соодалашыптыр. Казакстан 2025 жылдын январь-август айларында Кыргызстандан 299,4 миллион киловатт-саат электр энергиясын импорттап, ага $4,3 миллион төлөгөн. Бул тууралуу Казак басылмасы жазды. Бул көрсөткүч 2024 жылга салыштырмалуу көлөм боюнча 3,1 эсе, ал эми нарык боюнча 10 эсеге жогору болгон. Кыргызстандын электр энергиясы Казакстан үчүн эң арзан болуп чыкты. 1 киловатт-сааттын баасы 1,4 цент. Өзүмдө барда колумду жуу, өзгөдө барда бетимди жуу. Өз элин караңгыга камап, өзгөгө жарык сатканды кандай түшүнөбүз? Калпың билинсе кадырын түшөт, калкың сенден колун үзөт деген аталар сөзүн бийликтегилер унутпаса экен. Эми экинчи күйүткө келели. Жер жана эл. Президентибиз жаңы жыл алдында инвесторлордун көптүгүнөн аларды тандап жатабыз. Бизге кезекке турушту деп мактанды эле. Ак ниет, адал иш аракеттерибиздин акыбети кайтып, анын негизинде дүйнө өлкөлөрү Кыргызстан демилгелеген ири долбоорлорго кол суна баштады. Мынакей ошол далалаттарыбыз өз жемишин берип, мурда кандай шарттары болсо дагы эптеп инвестиция тартсак деген ойдон арылып, инвесторлорду тандоого өттүк. Сөздөрү бал, бирок кылган иши башкача. 1 жылдын ичинде эле Кыргызстанда кумускадай каптаган Кытай компаниялары төрүбүздү ээлеп калыптыр. Тандап жатабыз дегени ушулбу? Кытай 4 жылда кытайлыктар 10 эсе көп компания ача баштады. Россия 25 жылы жаңы ачылган компаниялар 2 эсе түшкөн. Кыргызстан
24-жылы өсүмүш болду, бирок андан кийин ылдыйлап баштады. Европа жана АКШ акырындык менен азайган. Казак компаниялар 23-24 жылдары Кыргызстанга активдүү кирген, бирок 25-жылы 15% төмөндөдү. 1600 компания. Бул жөн гана сандар эмес, айланайын элим. Бул келечекке коюлган тузак эмеспи? Жаман үйдө коногу бийлейт болуп калбагай эле. Ата бабаларыбыз бир карыш жерди сакташ үчүн жанын берген. А биз башкаларга баарын карматып атабызбы? Душманды алыстан издебе деген. Абайлагыла журтум. Кыргызда жакшылыкка жакшылык эр жигиттин белгиси, жакшылыкка жамандык көр жигиттин белгиси дейт. Бийлик башындагылардын сөзүн уксаң, кудум эле Манас атабыздын осуятын айтып жаткандай сезилет. Байыртададан бери эле кыргыз эли үчүн адилеттүүлүк, эркиндик, адамдын ар намысы менен кадыр баркы эң жогорку баалуулук болуп саналган. Ата бабаларыбыз ар намысын жоготконун, адам деген атын жоготконун деп бекеринен айтышкан эмес. Демек, аталган декларациянын принциптери биздин нарт насилибиз менен салт санаабызга шайкеш келет. Адам укуктары менен эркиндиктерин коргоону, тез ара урматтоо маданияты, ар бирибиздин кылган иш аракеттерибиз үчүн жоопкерчилигибиз, жаратмандыкка жана өз ара колдоого умтулуубуз катары кабылдайбыз. Сөздөр керемет. Ар намыс, эркиндик, адилеттик тууралуу кеп салат. А иш жүзүндөчү? Чындыкты айткандын колун кайрып оозун жаап, сын айтканды эл душманы кылып, темир торго тыгып жатышат. Эки жүздү эл бузат дечү эл илгери. Сүйлөгөн сөзүң менен кылган ишиң дал келбесе, ал мунафыктык. Жандап жүргөн досу, тең паша деген атка ээ болгон Ташиев да калысмын деп төш кагат. Бир дагы адам мыйзамсыз жоопко тартылбашы керек. Эч кимдин артынан мыйзамсыз сая түшүп, жок жерден кылмыш токуп, жок жерден аларды жоопко тартуу бул кылмыштуулук. Эгерде кимдир бирөө ошентип жөнөкөй адамдарды же болбосо күнөөсүз адамдарды жоопко тартууга аракет кылса, анда ал адам өзү жоопко тартылат. Өзүн мыйзамдуулуктун символу катары көрсөтөт. Ай, берекеңди бергирлер. Силердин мыйзам дегениңер силерге жакпаганды камообу? Социалдык тармакка 2 ооз сөз жазган карапайым жаранды төшөгүнөн сууруп чыгып, түрмөгө тыккан кандай адилеттик? Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Элдин оозун жаба албайсыңар. Түрмө менен коркуткан, күч менен башкарган бийлик бул чабал бийлик. Падышанын да сурагы болот. Жооп берчү күн да келет. Кебин элге айтпаса, кемеңгерден не пайда? Калкына кыр көрсөткөн эрендерден не пайда? Биз айтып деп туралы. Мына жаңы 2026 жыл босогообузда турат. Эсибизге келели. Бийликке ынсап, элге ынтымак кайрат берсин. Чындык ийилет, бирок сынбайт. Аман болгула.